Сапаттуу мугалим сапаттуу билим алуунун кепили. Аны жогорку сапаттагы заманбап билими бар мугалимдер гана ишке ашырат. Биздин өлкөдө да ар бир мугалим жогорку педагогикалык билимге жана жогорку квалификацияга ээ болушу кажет. Мугалим жалгыз гана окуучуга билим, тарбия бербестен жалпы улуттун келечегинин пайдубалын бекемдей турган негиз. Мына ошондуктан Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейине мугалимдер атайын сынак менен тандалып алынат. Лицейдин талаптарына жооп берип, жаш болсо дагы жалындуу эмгек өтүп жаткан мугалимдердин бири Урмат Садырбаев. Жогорку билимди биринчи Ала Тоо университетинде бир жыл, анан Кызылкая шаарында ушундай лицейге тарбиячы болуп келдим. Заводной окуп алып ушул университетте. Бул өзү мен мисалы көп ошол нерсе там байлыкты мен ойлоштум. Мен кичинекей кезден ошо мугалим болом деп цель болчу да. Буюрса жеттим, еще ошондагы буюрса жетти. 4 жыл тарбиячы болдум Кызылкаяда. Студент болуп жүргөндө. 1 жыл Таласта мугалим катары. Анан 2 жыл бул жакта ойлойм. Ошо 3 жыл мугалим, анан 4 жыл тарбиячы болдум. 7 жыл. Урмат Садырбаев орто билимди дал ушул лицейден алган. Азыркы тапта бир кездеги мугалимдерине кесиптеш катары кошулду. Мугалимдикти 7 жылдан бери аркылап келе жаткан агайдын алдыга койгон пландары балдарга татыктуу билим берип, замандын өнүгүшү менен жаңыланып жаткан ыкмаларды өздөштүрүп калуу. Мисалы бул жакта окуучу эң биринчиден тарбия алат да. Ал сыртта окуу, мисалы обедтен кийин уже балдар бош болот, анан бул жакта болсо андай эмес. Ар дайым тарбиячысы бар, мугалими бар, көзөмөлдө да. 24 саат. Азыр буга чейин, мисалы мен окуучу болуп жүргөндө ошол жанагы интерактивдүү доскалар эме болчу да, жаңы чыгып аткан ошондой лицейлер бизге ошондой эң биринчи келген, мисалы. Ошол менен сабак өтүп, үйрөтүп, андан кийин дагы ошо развитие болот. Биздин убакка чейин уже азыр мисалы толтур ошондой эмелер келди, жаңы гаджеттер жардам бере турганчы. Ошолорду колдонуп турабыз. Буюрса дагы жаңы чыга турган нерселер болсо, аларды колдонуп кичине современный